Салам мекендештер, арбаңыздар, силер менен Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштаарында биздин Telegram жана YouTube каналы катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген мекендештерге тиешелүү миграция жаатындагы эң керектүү расмий маалыматтарды биздин каналдан аласыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясы боюнча налог кызматында жана тыйын которуу системасынан картага тыйын которуу жаатында чоң өзгөрүү. 1-июндан баштап далилденбеген тыйын которуулар болсо, банк сөзсүз түрдө блокировка кылып туруп, налог кызматы налог төлөткөнгө аракет кылат. Бул негизинен эле чет элдик жарандарга жана кыргызстандыктарга тиешелүү эмес, бул жалпы бүт Россия Федерациясында эмгектенип жашап жүргөн жалпы жарандарга жана чет элдик жарандарга тиешелүү. Ошол себептен көптөгөн биздин кыргыз жарандар кызмат акысын алганга маникюр, педикюр, кирпик жасагандар, парикмахерлер же машина оңдогондор негизи эле кызмат акысынын баарын картадан картага алат. Эгерде ошол карта далилденбеген акча которулса, анда сөзсүз түрдө налог жаатынан налог кыскартууга мажбур болот. Айрым билдирүүлөр боюнча, эгерде ошо доход катары тыйын келип атса, анын ичинен налог төлөнбөсө, анда 20%га чейин ошол түшкөн акчадан штраф кылып калат деген сөздөр бар. Эми 1-июнь келе жатсын, ошондо да көрөбүз, бирок эртерээк маалыматты мекендештерге жеткизип коюңуздар. Силер дагы видео менен ошо ишкер мекендештерге бөлүшүп коюңуздар. Балким ошол учурда же биринчиден самозанятый ачып алсын, же болбосо экинчиден Россиянын жараны ВНЖсы, же РВПСОсу индивидуальный предприниматель ачып алсын. Самозанятыйдын проценти болсо 4-төн 6%га чейин, индивидуальный предпринимательдердики болсо 6% төлөнөт. Же болбосо общая с ограниченной ответственностью ачып алсын. О ачыш үчүн чет элдик жарандын паспорту менен ачса болот. Болгондо эле керектүү тиешелүү документтер керек. Ошо ар бир чет элдик жаран өзү ООО ачып туруп, налогообложенияны ИПда эле же 6% кылса болот, же 15%га көтөрсө болот, же чоң бизнес болсо, анда НДСтин төлөөнүн негизинде 20% НДС менен ачып алса болот. Буга чет элдик жарандарга уруксаат бар мекендештер. Ошон үчүн карта блокировка болбосун десеп, же болбосо азыркы күндөн баштап бүт ала турчу акчаны, кирешенин бүт баарын наличкага алганга аракет кылыңыздар. Карталарды эртерээк ошо көндүрө бериңиздер. Же болбосо жанагындай самозанятый, ИП же ООО ачканга аракет кылып алыңыздар. Эгерде ООО ачам дегендер болсо, ИП ачам дегендер болсо, консультация керек болсо, биздин видеонун астына комментарий жазып коюңуз. Бул жөнүндө кимге кайрылыш керек, каяка кайрылыш керек, дагы өзүнчө бир чоң видео чыгарабыз мекендештер. Анан урматтуу мекендештер, жарнама катары айта кетейин. Көп балалуу болуп, мажбур болуп, эгерде чек арага чыгам десеңиздер, биз иштешип жаткан жаамат бар. Бекер алып барып келет, эгерде акчага мажбур болсоңуздар. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Болгарский проспекте 4-выходтан чыкканда Абубакыр жана Замир деген мырзалар көп мекендештер документтерин тууралаш үчүн ошо чек арага чыгып, анан кайра кирип өзүн легалдашып, жумушун кайра улантып кеткенге ушундай кичинекей жөрөлгө. Сак саламаттуу болуңуздар. Маалыматтар болушу болчу турабыз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мери привилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жеткиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө 2 банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефонго эле банк мери привилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.